Дөңөр кайылы Борбордук мечитин жаны кырсык. Бул жерде телеком кызматы окшойт. Өмүрү менен кош айтышты байкуш. Рестин кызматкерлери келди. Жардам берип атышат. Чүйдө телефонист токко урунуп каза болду. Кыргызстандын энергетика министрлиги чүйдүн Дөңөр кайылында токко урунуп каза болгон жаран мекеменин кызматкери деген маалыматтарды четке какты. Министрликтин билдирүүсүндө 58 жаштагы киши АТСтин телефонисти болгон. Телефон линиясын тартуу үчүн маамыга чыгып токко урунуп алган. Окуя 31-майда болгон. Буга чейин Дөңөрдөгү телекомдун мамысында буту менен илинип калган киши тартылган видео интернетте тараган. Ал электр ишканасынын кызматкери экени айтылган. Анын жакындары Чүй районундагы бул айылдын башчылары комментарий бере элек. Энергетика министрлиги бул окуядан кийин тарткан маалыматында өз алдынча электр жабдууларында иш алып баруу кооптуу экенин эскертти. Маалымат булак Азаттык KG. Азыр ток жокпу Тилек байке? Кабай байкагылачы? Өчүрдүңөрбү? Кудай сактасын. Келе, кармаш коелбе, жигиттер. Бишкектеги көчөлөрдүн биринде Матиз унасы күйүп кеткен. Бишкек шаарында Фурманов көчөсүндө Матиз үлгүсүндө уна күйүп кеткен. Видео 1-июнь күнү Чыңгыз Айтматов проспектисине жакын жерде тартылган. Маалымат булак Баракелде. Коомдук транспорт рейти 2 күндө 831 000 сом айып салынды. Өлкө аймагында маршруттук унааларга карата коомдук транспорт рейти өтүп, 2 күн ичинде 359 протокол түзүлдү. Жалпы 831 000 сомго айып салынды. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Алардын ичинен техникалык бузуктары аныкталган 16 айдоочу, каттамга чыгарда техникалык кароодон өтпөгөн 40 айдоочу, техникалык бузуулары менен каттамга чыгарган 6 фирманын механиги, лицензиясы жок каттамга чыккан 53 айдоочу, туура эмес жерлерден жүргүнчүлөрдү салып түшүргөн 187 айдоочу, кошумча жабдууларды мыйзамсыз орнотуп алган 11 айдоочу, эл аралык каттамдарга чыгуу учурунда жүргүнчүлөрдү ашыкча алган 12 айдоочу аныкталды. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы жүргүнчүлөр менен катышкан жол кырсыктарын алдын алуу үчүн мындай рейдтик иш-чараларды мындан ары да улантаарын белгиледи. Маалымат булак Баракелде. Боксчу Мунарбек Сейитбек уулу Париждеги Олимпиадага жолдомо утту. Ал Таиланддагы лицензиялык турнирде 57 килограммга чейинкилер категориясына чыккан. Спортчу жарым финалга чейин жетип, бирок утулуп калган. 3-орун үчүн кармашта Мунарбек индиялык атаандашын тутту. Кыргызстанга ал Олимпиада оюндары үчүн 15-чи жолдомону алып берди. Маалымат булак Спутник Кыргызстан. Шакиев Алматы шаарына учуп кетти. Бүгүн 2-июнда Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев жамааттык коопсуздук келишими уюмунун парламенттик ассамблеясынын жыйынына катышуу үчүн Казакстандын Алматы шаарына учуп кетти. Жыйындын алкагында уюмга мүчө мамлекеттин парламенттер аралык байланышына тиешелүү маселелер талкууланары күтүлүүдө. Ошондой эле төрага Нурланбек Шакиев жогорку деңгээлдеги бир катар жолугушууларды өткөрөт. Маалымат булак Сереп Медиа. We'll be right back.